Assalamu алейкум мекендештер. Кандайсыңар, жакшыбы? Мекендештер, бүгүнкү эфирди жанагы Россия жана Кыргызстан мамилесине, ошондой эле Россияда жүргөн 1,5 миллион мигрант биздин жарандарыбызга, мындайча айтканда Кыргыз элинин 25% ошол Россияда эмгектенип жүрөт. Ошолорго боюнча сөз болмокчу, максималдуу бөлүшүп, оюңуздарды комментарийге калтырып, кайдыгер болбой бөлүшүп койгула, ар бирине жетсин. Айрым Западта жүргөн батышчылдар же болбосо бир Украинанын желегин коюп алып, Украина деп аткан биздин жарандарыбызга мен кайрылып кетет элем. Урматтуу Западкүлдөр, Россия менен Кыргызстандын мамилесинин муздашына силер себепкер болбогула. Биз Россия менен өмүр бою болгонбуз. Биздин тарых таржымалыбыз канча бир кылымдан бери бир өлкөдө жашап, бир карым катнаш болуп, биз Россия менен эң жакын мамиледе болуп келгенбиз. Бизге дагы Россия өмүр бою көмөк көргөзүп, бизге особый колдоолорун көргөзүп келгени бизге табышмак эмес. Пример катары эле айтайын. Бизде 1,5 миллион мигрант, мындайча айтканда 1 миллион 100 миңден ашык мигрантыбыз кыргыз паспорту менен Россияда эмгектенип жүрөт. Анын ичинен 1 миллиону Москвада. 400 миңден ашыгы Орусиянын гражданствосын алган. Эми өзүңөр ойлогулачы, 1,5 миллион кыргызды батырган Россия жөн жерден батырып аткан жок да. Баары тең жыргап, куунап, эс алып жүрүшөт. Иштеп жүрүшөт. Өзүнүн үйүндө, өзүнүн мекенинде жашагандай жашап келишет. Муну эч ким тана албайт. Мен да убагында мигрант болгом. Россияда 3 жылга жакын мен Россияда миграцияда, стройкада иштеп келгем. Кыргыздар алган жеңилдиктерди башка өлкөлөр алган жок. Ошол эле тажиктер, ошол эле өзбектер кыйналып, патент алып, разрешение на работу алышып, до сих пор кыйналып жүрүшөт. Биздин жарандарыбыз ээн эркин машина айдашып, таксовать этип, общественный машинелерди айдашып, алды үйлөрдү алып, Москвадан квартираларды алышып, ар биринин жакта жүргөндөрдүн машинеси бар. Дээрлик көпчүлүгүнүкү ошентип ээн эркин жүрүшөт. Буга шартты түзүп берген ушул Орусия. Муну моюнга алуу керек. Анан жатып алып, ой биз деген Россиясыз эле жашайбыз, ой бизге Россиянын эмне кереги бар дегендер айтат элем. Силер жашап аткан ар бир үйүңөрдө жүрүп аткан стройкадагы колдонуп аткан материалдардагы, строй материалдардагы, темир тесектер дагы, жыгачтар дагы, үйүң үстүңөргө жабылып аткан шифр профилдерден баштап, бүт баары гипсокартондон баштап баары тең Россиядан келет. Жылуулап аткан жанагы пенопласттар, пеноплексттер баары тең ошол Россиядан келет. Биринчиден, экинчиден, жеп аткан тамагыңар, ундар, буудайдын дээрлик көпчүлүгү тоже бизге Орусиядан келет. Ичип аткан майыңар, суумай тамак жасап жеп аткан, ал дагы Россиядан келет. Жеп аткан сахарыңар, ал дагы Россиядан келет. Бизде өзүбүздө чыккандар, бул өзүбүздүн мамлекетти камсыз кыла албайт. Биздин жарым өлкөбүздү да камсыз кыла албайт өзүбүздө чыккандар. Биз дээрлик көпчүлүгүн Орусиядан алабыз. Ошол эле жеңил өнөр жай, швейный цех. Мына швейный цехте тигилип аткан канчалаган көйнөктөр, кийимдер, ошонун баары Россияга кетип атат. Канчалаган балык чарбасы бар Кыргызстанда азыр үстүдөн тегерегинде. Ошонун баары, балыктын баары Россияга экспортталып атат. Силер жеп аткан эттер, ушул уйлардын баары, койлор, жылкылар керек болсо бүт ошол Орусиядан келип атат. Ошонун баарын биз байлап анан сарайларга сатып атабыз. Эт кылып сатып атабыз. Ошол уйдун баары тең бүт ошол Орусиядан келет. Армиябызда колдонуп аткан курал жарактар дээрлик көпчүлүгү бүт Орусиядан алынган.
90% Түркиядан эки байрактарды алганыбыз болбосо, калганын баары тең бүт Орусиядан келген курал жарактар менен биздин армиябыз мекенибизди коргоп атат. Айта берсек сөз көп. Анан жөн эле эки өлкөнүн муздашына себепкер болуп, эки жакты чабыштырып, жаманаттык кылганды токтоткула. Эгер Орусия бизге артын далын салып кое турган болсо, 1,5 миллион мигрант келчү болсо, силер жумуш таап бересиңерби? 1000 адам иштей турган завод сала албай атат мамлекет 2 жылдан бери. 1000 айтпай эле коеюн, 100 адам иштей турган завод салына элек мамлекеттик. 1,5 миллион мигрант келсе, аны ким багат? Ошол 1,5 миллион мигрант келсе, азыр экономиканын эң чоң тепкичи, ошол экономиканы кармап турган ошол миграция, ошол Россиядан келген акча биздин экономикабызды кармап турат. Эмне ошол 1,5 миллион мигрантты Америкага чыгарасыңарбы? Же ошол Украинага чыгарасыңарбы? Айланайындар, Америка Кыргызстанга берсе, 1 жылда 1000ге жетпеген виза берет. 1000ге жетпеген. Америкада 100 000ге жетпейт биздин иштеген атуулдарыбыз, жарандарыбыз. Ашып кетсе бир 30 000дин тегерегинде болуш керек менин оюмча. Европа киргизбейт. Эмне Түркия береби жумушчуларды бизге? Түрктөр береби? Түрктөр өздөрү Европада таксовать этип иштешет. Түрктөр өздөрү жумушчу Кыргызстанга келип атат. Канча түрк жүрөт бизде? Мындай ар жак бир жакта карап, ошон үчүн мындай алыбызга жараша ышкыралы да. Бизге ушул Россия турган үчүн, ушул Путин турган үчүн бизге башка өлкөлөр кол салбай атат. Башка душмандар кол салбай атат, мындайча айтканда. Путиндин жакшы сөзү бар. Мен эң жакшы көргөн бул эл бул Кыргыз эли деген. Мен Кыргыз элинде түшкөн көйгөйлөрдү мен өзүмдүн проблемам катары сезем деп айткан сөзү бар. Бизге жан тартып, боор тарткан үчүн 1,5 миллион мигрантыбызды батырып атат. Биздин кыргыздар жөн жүрөт дейсиңерби Россияда? 2 күндүн биринде мушташ, кырылыш, ызычуу, ошонун баарын көз жумуп көтөрүп батырып келген бул Орусия. Ошон үчүн жөн эле эмете бербегиле. Бизди Орусияда иштеген мекендештерибиз жакшы эле буттан турду. Ошол жакта үй бүлөсү менен жашап, үйлөрдү сатып алып, бизнес ачышып, швейный цехтерди ачып иштетишип, автомойкаларды иштетип, кафе, ресторандарды ачып, жакшы кызматтарды кылышат дээрлик көпчүлүгү. Ошол мамилени дагы бекемдеткенге андан көрө аракет кылалы. Эки жакка талтайбайлы, бир жагыбыз менен Түркияны карап, бир жагыбыз менен Американы, бир жагыбыз менен Кытайды карап. Путиндин да сабыры ченелүү.